Жана Рустам Тыналиев. Ова ышкырык жаңырды. Улан Насакеев азыр Сейитбек Анарбек уулунун артынан келе жаткан кезде, бирок убакыт өтө көп Сейитбекте ойлонууга улак ташталды. Эсеп 1-0 алгачкы аракетин ийгиликтүү түрдө Сейитбек ыргыта алды. Жана азыр эми кезек Улан Насакеевте. Ал өз жүрүшүн аткарат, алмаша тургандыгын айта кетели. Команда оюнчулары азыр эми Улан Насакеев качат. Бул лигде азырынча 1 эсеп менен Мына эми мүмкүнчүлүк берилди. Жана Улан Насакеев азыр жайыраак ылдамдыкта бара жаткандыгын байкоодобуз. Ошентсе дагы ыргытууга жетишти. Жана эсептелинбейт. Улан Насакеев ылдамдыкты өзүңүздөр көргөндөй. Жайыраак башталгандай болду. Улакка азыр эч ким тийбеши керек. Калыстар чечим чыгарат. Эми кырына жайгашып калган улак эсептелинбесе керек. Бирок көбүрөөк бөлүгү ылдый салангап турат деген. Өтө талашууда Улан Насакеев. Жок, эсептелинбейт. Жана Улан Насакеев жайыраак ылдамдыкта баштап коюп, өзүңүздөр көргөндөй капталынан барып ыргыткан. Жана капталына туруп калып, Аскат Аскаров артынан кууп келе жаткан кезде Дастан кечирээк баштады. Бирок Тайгазанга жакын калгандыгын көрүүбүз. Ыргытууга мүмкүнчүлүк алат. Жана Тайгазанда эсеп сандары 2-0. 2-0. Экинчи номердеги Дастан Сагынбек уулу ийгиликтүү ыргыта алды. Артынан келип Аскат Аскаров жакшы эле жетип кала жаздады. Бардыгын бирок Дастан Сагынбек уулу мыкты деңгээлде көрсөтүп алды. Тууралап алышы керек. Дароо эле бийик көтөрүп албетти. Мүмкүнчүлүк алат. Жана Аскат Аскаров чоң ылдамдыкта Тайгазанга бара жаткан мезгили. Дастан жетпей келүүдө. Тайгазанга ыргытылды. Аскат Аскаровдун улагы. Демек эсеп 2-1. Эсеп 2-1. Кезек кийинки оюнчуларда. Үчүнчү жұп Аскаркул Табышев. Азыр эми Амадор Чакманаты кийинки кезектеги матчтарды күтөбүз. Даяр Аскаркул улакты өмөрдү кетти. Старт. Жана убакыт келди дагы. Аскаркул азыр бийигирээк улакты кармап алгандыгын көрдүк. Бир топ ылдамдыкты жайлатып койду. Жана Аскаркулдун ыргыткан улагы Тайгазанда. Эсеп сандары 3-1. Ынтымак командасы азырынча алдыда келе жаткан кезде бир аз жайлап калган мезгилде атандашы жетип келе тургандай да болду. Аскаркул өз мүмкүнчүлүгүн туура аткарды. Таштемир Жекшенов жана Аскаркул Табышевтер өздөрүнүн аракеттерин көрөт. Жана Таштемир Жекшенов азыр туп-туура Тайгазанды көздөй бет алып келе жаткан мезгили. Жана улак Тайгазанда эсеп сандары 3-2. 3-2 абайлаш керек. Эң башкысы жаракат алып калган жокпу? Кайталоодон көрүшүбүз керек. Эң башкысы албетте ден соолук. Улиттер чындыгында
Таш темир кандай ыргытты, капталдап барып ыргытып, өзөрүп калды болуш керек. Анткени мына курсагы менен барып Тайгазанга жыгылган мындай учурда. Жок, андан кийин Астаркул ат менен үстүнөн өтүп кеткен. Эми Дезок Нуржан ыргытып кое турган болсо, анда жеңиштүү ынтымак командасы камсыздайт. Жана Нуржан чоң ылдамдыкта азыр тандашынан качып бара жаткан кези Тайгазанга жакын калды. Жана эсеп сандары 4-2. Кийинки Рустам Тыналиевдин ыргытуусуна эч кандай мүмкүнчүлүк деле берилбейт. Анткени эми аягына чейин кароо жок азыр көрөбүз. Бирок жеңиштүү ынтымак командасы камсыздап койгон мезгили. Бирок Рустамга дагы азыр аткарттырат болуш керек. Көрөлү, бир аз калган мезгилде Нуржан өз мүмкүнчүлүгүн 100% түрдө ишке ашырды. Эсеп 4-2 финалдык бөлүккө ынтымак командасы чыгууда. Же болбосо эми достук, же болбосо кара балта